2022 жылдын 10 февралында башкаруу жана бизнес факультетинде мамлекеттик тилде даярдалган мыкты лекция жана мыкты практикалык сабак сынагынын алкагында ачык сабак өттү. Ал эми буга чейин мыкты лекция номинациясы боюнча юридика факультети ачык сабак өткөргөн. Эске салсак, аталган сынак адистиктердин бардык түрү боюнча мамлекеттик тилде билим берүүнүн жана мамлекеттик тилде окутуунун сапатын жогорулатуу максатында Кыргыз Улуттук университетинин мамлекеттик тил бөлүмү тарабынан жарыяланган. Бүгүн биз экинчи жолку сабакты көрдүк. Бул башкаруу жана бизнес факультетинде өттү. Эми алдыда дагы ар бир факультеттин бирден ачык сабагы бар. Ал жерде өз каалоосу менен же практикалык сабак беришет, же болбосо лекциясын беришет. Сабактар мамлекеттик тилде берилет. Анан булардын жыйынтыгы Кудай буйрса май айында Улуттук университеттин 90 жылдыгына арналган иш-чарада жыйынтыкталып, ошол жерде айтылат.